Алсыздар жана чыдабастар талап кылышты. Кечээ президенттик шайлоонун жүрүшүндөгү калпыз уят нерсе жүз берди. Бир катар талапкерлер басма сөз жыйынын куруп, Садыр Жапаровду БШК талапкер катары каттабашы керек. Анын президенттик талапкерлиги мыйзамсыз, туура эмес деп чыгышты. Алардын ана башында саясий булбул Дахмажон Мадумаров турат. Анан кечээ эле супер ачкачылык жарыялап, анан курсагы катуу ачып, кыйналып кеткенде кайра ачкачылыкты токтоткон сепаратист Кадыржан Батуровдун укеси, алюмний королу Бектур Асанов да кырчылып алган. Кыргызын ашып ташкан байы Канат Исаев да бар. Аны түшүнсө болот. Эски гвардия реванш алып, аман калуунун аракетин жасап жатканы. Аларга Ишембай, Кадырбеков, Абылов деген чалдар да кошулуптур. Шайлоо дайындалганы качан? Талапкерлер талапкерлигин коюп баштаганы качан? Эл талапкерлер тууралуу өйдө төмөн кеп айтып, талкуулар башталганы качан? Садыр Жапаров талапкерлигин коюп президенттикке атсалышууга турганы белгилүү болгону качан? Ушунча убакыт бул кыйындар унчукпай келишип, эми ойгонушкан сыягы, эми эстерине келген сыягы, мыйзамды эми окуган сыягы. Талапкерлерди каттоо башталаарда чыга калышып, Садыр Жапаров катталбашы керек деп калышыптыр. Баракелде. Алардын ою боюнча президенттин милдетин аткаруучу бул кызматка талапкерлигин кое албайт экен. Ал чын, мыйзам боюнча кое албайт, бирок ал кызматын тапшырган болсочу, анын статусу, укугу тигилердики менен бирдей эле болсочу, анда кандай болот? Муну ошол талап кылгандар деле түшүнүп турушат. Баары жайында экенин. Бирок баары бир Садыр Жапаровдун талапкерлигине макул эмес, себеби ал күчтүү, эл колдойт. Алардын баары андан жеңилишет, алар ушуну каалашпайт. Чын күрөштө жеңилгилери келишпейт. Жөн гана аны талапкер катары оюндан чыгып кетишин каалашат. Бирок элчи, элдин пикири, элдин каалоосу, акыйкаттык кандай болот? Алар муну менен эсептешкилери келбейт. Себеби алар алсыз. Муну өздөрү да түшүнүшөт. Булак кыргыз аргументи. Урматтуу интернет колдонуучулар, соц тармактарга эл уулдары Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров урушуп кетишиптир деген такталбаган ушак маалыматтарды чагымчыл күчтөр таратып жатышат. Мындай бузуку көрө албастардын айла амалынан жаралган маалыматтарга ишенбөөгө чакырам. Азыркы күндө эки баатыр ынтымактуу иш алып барышууда. Бири шайлоо менен алек болсо, экинчиси коррупционерлер, ОПГ жана ар кандай жат көрүнүштөр менен күрөшүүдө. Булардын урушууга убактылары жок. Жалган маалымат таркатууга этият болуңуздар. Ушак менен эч кандай жеңишке жетпейсиздер. Ошондуктан акыйкат үчүн күрөшөм десеңиздер, өзүңүздөрдөн акыйкаттыкты баштаңыздар. Мен ачык айтып коеюн, экөөнү уруштурууга аракет болуп жатат. Бирок ал арам ойлуулардын ою эч качан ишке ашпайт жана мыйзам алдында жооп беришет деп ишенем, деп жазат Өткүрбек Рахманов өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Кочкоров, Сооронбай Жээнбеков эки чоң ката кетирди. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков эки чоң ката кетирбесе, чукул бийлик алмашуу болбойт эле. Мындай пикирин мурдагы министр 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Биримдик саясий партиясынын тизмесинин башында туруп катышкан саясатчы Улукбек Кочкоров Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди. Раим Матраимов боюнча туура чечим кабыл алынбады. Бул боюнча өз убагында тагыш алып барганда мындай иштер болмок эмес. Экинчиси, бул кишини жоопко тартуу эле эмес, аны бийликке сүрөгөнү өтө чоң мүчүлүштүк болду. Мекеним Кыргызстан партиясынын дымагы, каржылык ресурстары белгилүү болчу, деди саясатчы. Анын айтымында мындай жагдайда 80% жакыр жашаган калк сатылаары айкын болчу. Булак Азаттык Чекит.org. Онтологон Отунбаева. Ала тоодон 6000 чакырым алыс жатып алып бакырат дейсиңерби, айкырат дейсиңерби? Айтоор, мен дагы Кыргыз Республикасынын атуулумун. Өз ой пикиримди айтууга толук укугум бар. Кыргызстан өзгөчө өлкөбүз. Ааламда бир эле Кудай болсо, бизде Кудайыбыз кала берсе, периштелерибиз да бар, дүйнө жүзүндө жок элбиз. Бир эле адам убактылуу өкмөттүн, техникалык өкмөттүн башчысы, эч ким шайлабаса да президент болгон Отунбаевабыз бар. Бир канча күн мурун Бакиевдин жан сакчылары УКМКга кызматка кайра кирип, тирмаанисинде кыска ролик соцсеттерге жарыяланган. Эми ачыкка чыкты, көрсө кыргызчаны онтоп сүйлөгөн Отунбаеванын буйругу экен. Каап Роза Кинея жашыңыз 70-ке жетсе да, мээңиз музейде катып калыптыр.
Аалы Карашев, Атамбаев бийлиги менен коюн колтук алышып, кызматка барганда баарыңар билимди Аалы Бакиев үчүн эмес, өзү үчүн алган дегенсиңер. Эми бир кызматка УКМКга кызматка барса, музейде реклама кылган жан жериңерди мынча тырмайсыңар. Ташиев агрономду же 10 жылда бир институтта окуган мадрабашты эмес, ФСБ школасын бүткөн офицерлерди жумушка алдыго. Айтмакчы, силердин музейдеги тоңуп калган мээңер менен ойлонсок, Атамбаевдин жан сакчылары билими илими болбосо да министр болдуго. Сиз мага караганда Бакиевди жакшы билсеңиз керек. Ал киши эч качан сыр төгүлүп, жан сакчысын шоопуру менен жакшы болуп, генерал наамын берип өлкөнү башкарттырмак эмес. Эл журт Бакиев заманы келе жатат деп Кинея абыз айтса, анда оозуңа май. Сырттан карыз албаган ири державаларга чөгөлөбөгөн өлкө курат экенбиз, деп жазат кызыктар Facebook колдонуучусу өзүнүн баракчасына. Москвада метродо төрөгөн кыргыз келиндин баласынан баш тарткандыгы айтылууда. Орусиянын Москва 24 каналы айрым басылмаларга шилтеме берүү менен метродо көз жарган кыргыз келиндин ымыркайынан баш тарткандыгын айтып, видео материал жарыялады. Метродо төрөгөн аялдын төрөтүн полиция кызматкерлери менен гезит саткан аял кабыл алып, 3 килограмм салмактагы дени сак эркек бала жарыкка келген. Тилекке каршы 29 жаштагы келин өз уулунан баш тарткан деп айтылат видео репортажда. Буга чейин көз жарган аял менен анын баласынын абалы жакшы экендигин, наристенин бир аз суукка үшүп калгандыгын орусиялык айрым басылмалар жазып чыккан болчу. Булак супер чекит KG. Адам эмес, аалам болом. Президенттикке талапкер Арыстанбек Абдылдаев асмандан жерге түшүп, Кыргызстандын президенти болууну камынып жатат. Кудайдын деңгээлинен пенденин деңгээлине түшүп президент болом дегени кызык. Президентке караганда Кудай бойдон жүрө бергени жогоруго. Кыргыз коомунда көңүл көтөрүп, жылмаюу жараткан бир аз эле саясатчы же болбосо коомдук ишмерлер бар. Аларсыз саясат кызыксыз жана маанайсыз болуп калчудай. Арстан Алай жакында эле Теңир менен мессенджер аркылуу сүйлөшүп, Садыр Жапаров президент болбойт, сен адам болбой аалам болосуң деген билдирүүнү алган экен. Президенттикке талапкер болгон Арыстанбек Абдылдаев 47.998 кол топтоп 1 миллион шайлоо күрөөсүндө төккөн. Шайлоонун жыйынтыгы боюнча талапкерлердин арасында 5-орунду ээлеп жеңилет деген алдын ала божомолдор бар. Өмүрбек Текебаев: түрмөгө кайра баргым келбейт. Супер ТВ каналынын саясий коктейль берүүсүнө маек берген Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев түрмөгө кайра баргым келбейт деген оюн билдирди. Көп киши айтат, аялым айтат, сот ишин бүтө элек, эртең кайра соттоп жибербейби, абайлачы деп. Мен деле ойлоном, чынын айтайын, кайра түрмөгө баргым келбейт. Мен коркпойм, бирок кайра баргым келбейт. Бирок мен партия төрагасы катары, жогорку кеңештин депутаты катары бийликтин кемчиликтерин, каталарын айтпай кое албайм дейт ал. Булак Супер ТВ чекит KG.